Assalamu алейкум достор. Тарбиялык мааниси өтө чоң Эски чапан деген чыгарма. Күндөрдүн биринде Омар Хайямды бир наадан киши оозго алгыс сөздөр менен сөгөт. Сен динсиз фасыксың, араккеш жана уурусуң. Улуу акын бул сөздөргө жөн гана жылмайып коет. Болгон окуяны баамдап турган жаш жигит Хайямга суроо узатат. Сени ушунчалык сөксө да, намысыңды тебелеп жатса да чыдай бересиңби? Эркектик намысың барбы деги, жооп бербейсиңби? Анда жарыктык дагы деле жылмая, жүр мени менен дейт. Өтө таза кийинген пакиза жигит экөө эски бир сарайга келишет. Омар шам жагып, эски сандыктан тамтыгы чыккан бир чапанды алып чыгып, жаш жигитке ыргытат. Бул чапанды кийип көрчү, сага ылайык болсо керек. Чапанды көгөрүп кеткен жана элек сымал тешиктерин көргөн соң, жаш жигит намыстана: "Бул болбогон чириндилериңди мен эмне кылам? Менин кийимим таза жана кымбат баалуу экенин байкабадыңбы? Сен өзү айнып калган эмесиң го дейм", деп чапанды кайра олуя кишиге кайтарат. "Мына көрдүңбү? Сен эски чапанды кийип көрүүнү да өзүңө ыраа көрө албадың. Мен да тиги кишинин ыплас сөздөрүн өзүмө ыраа көрбөдүм. Ар бир эле сөзгө териге берүү, наадан ыргыткан чапанды кийгенге тете. Демек адам баласы көрүнгөн эле адам менен болбогон нерсе үчүн урушканга, жооп кайтаргандан оолак болуусу зарыл. Ата бабабыз бекеринен таш менен урганды аш менен ур деп айтпаса керек". Өчпөс сабактар китебинин "Эненин ыраазылыгы" деген текст. Кыштын суук түндөрүнүн бири. Төшөктө жаткан энеси суу сурайт. Баязит Бистами ыргып туруп кумурага чуркайт. Караса суу жок калыптыр. Сыртка чуркап чыгып кудуктан суу алып келсе, энесинин көзү илинип кеткен экен. Койготууга дити барбай туруп калат. Сууну кое турайын десе, кайра уктап кетип, энесинин суу сураганын укпай калуусу мүмкүн эле. Ошентип кесени колуна кармаган бойдон бир канча саат энесинин маңдайында отурат. Энеси бир маалда суу деп шыбырайт. Баязит Бистами колундагы сууну энесине сунат. Уулунун качантан бери маңдайында турганын байкаган энеси алаканын жайып: "О, Алла Таалам, мен Баязиттен ыраазымын. Сен дагы ыраазы боло көр" деп дуа кылат. Кийин элдер Бистамиден бул даражага кантип жеттиң деп сурашканда, Баязит Бистами энемдин батасын алуу менен жеттим деп жооп берчү экен. Ошентип энесинин дуасы менен Баязит Бистами олуялыкта бийик даражага жетип, Алла Тааланын досторунун бири болгон экен. Тандалган хадистер. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям таза үлгүсү. Азирети Абдулла бин Абу Афуа мындай деп риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жесирлер жана жардылар менен отуруудан арданчу эмес, жана андан жийиркенчү эмес. Тескерисинче, ал зат дайыма аларга көмөк көрсөтүү учурун издеп жүрчү. Азирети Абу Саид мындай деп риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз төбөсүнө өзү жемиш берчү, үй жумуштарында өзү жасачу, бут кийимдеринде өзү жөндөчү, кийим кечесин да жамачу, эчкисин да өзү саачу, кызматчысын өзүнө жакын отургузуп тамактандырчу. Ал эгинди майдалоодо чарчаганда бул иште ага жардам берчү. Базардан үйгө буюмдарды көтөрүп алып келүүдөн эч арданчу эмес. Бай, кедей ар бир адам менен кол берип саламдашчу. Саламдашууда биринчи салам айтуу, эгер кимдир бирөө арызбаган курмалар менен тамагына чакырганда дагы аны кабыл кылчу. Төмөн, пас карап басуучу эмес. Ал зат абдан ак көңүл жана жумшак болчу. Абдан таза жана аруу жашоочу. Бирөөнү күлүмсүрөп тосуп алчу, аны жүзү күлүмсүрөп турчу. Катуу каткырып күлчү эмес, Кудай Тааладан коркуп турчу. Бирок нааразы да, капа да болчу эмес. Карапайым мүнөздөгү адам болчу. Бирок анда кандайдыр бир алсыздык жана жүрөксүздүктүн изи дагы жок болчу. Ар бир мусулманга мээримдүү болчу. Эстегидей даражада курсагын тойгузчу эмес. Ач көздүк сезими менен эч качан колун сунчу эмес. Тескерисинче сабырдуу,
шүгүр кылуучу жана азга ыраазы болчу. Азирети Абу Хурайра разияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп риваят кылганын айтат. Алла Таала мындай дейт: адамзаттын бардык амалдары өзү үчүн, ал эми орозосу мен үчүн. Мен өзүм ага сыйлык боломун. Алла Таала мындай дейт: орозо калкан, демек араңардан бирөөңөр орозо кармаса, ал орой сөз сүйлөбөсүн, ызы чуу көтөрбөсүн. Эгер кимдир бирөө аны сөксө же аны менен жаңжалдашса, анда ал мен орозомун деп ага жооп берсин. Мухаммаддын жаңы колунда болгон Кудайга касам, орозо кармаган адамдын оозунун жыты Алла Тааланын алдында чыпар жыттан да тазараак жана жагымдуураак. Себеби ал Алла Таала үчүн гана ошондой акыбалга кабылды. Орозо кармаган адам үчүн эки кубаныч бар. Биринчиси ал оозун ачкан учурда болгон кубаныч. Экинчиси орозо аркасынан Алла Таала менен жолукканда боло турган кубаныч. Азирети Айша разияллаху анху мындай деп риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала жолунда жихад кылды. Ошентсе да ал зат эч качан бирөөнү колу менен урган эмес. Кандайдыр бир аялды да, кызматчыны да, эгер кимдир бирөө ал зат жамандык кылган болсо да, ал зат эч качан үчүн алган эмес. Ал эми эгер бирөө Алла Тааланын ыйык белгилерин урмат кылбаган болсо, ал зат Алла Таала үчүн өчүн алган.